Жақшылық қылған инсандар дагы өкүнөт экен, жақшылық кылбагандар дагы акыретке барганда өкүнөт дейт. Ушундай бир соопко ээ болот экен деп өкүнөт экен. Алсаңар да өкүнөсүңөр, албасаңар да өкүнөсүңөр дептир. Жок бул жамаатка, бул жамаатка, бул айылдыкы, бул тиги айылдыкы деп бөлүшкөн туура эмес экен. Bir күн bir жамаат bir кап-караңгы үңкүргө кирип калды дейт. Караңгы үңкүргө кирип, ары бери басса буттардын астында bir бутуна bir таш бірдемкелер урунат экен. Урунган учурда ошол жамааттын арасында bir данышман, bir акылдуусу бар экен. Ошол айтыптыр. Ошол бутуңардын астындагы нерседен алсаңар да өкүнөсүңөр, албасаңар да өкүнөсүңөр дептир. Дегенде ошол жамааттын арасында кээ бирөөсү алсак да өкүнсөк, албасак да өкүнсөк, андан көрө алып колубузга жүк кылып өкүнгөнчө албай өкүнбөйлү деп алган эмес экен. Жамааттын арасында кээ бирөөлөрү алсак да өкүнсөк, албасак да өкүнсөк, алып туруп өкүнбөйлү деп жанагы бутун астында бутуна урунуп аткан нерседен алып колуна кармайт экен. Кармагандан кийин жанагы жамаат караңгы үңкүрдөн сыртка чыгышат экен. Сыртка чыгып, жанагы колундагы бар нерсени жарыкка карап көрсөлөр, ушундай кымбат баалуу таш экен. Жанагы колубузга жүк кылып өкүнгөнчө албай өкүнгөнүбүз жакшы деген инсандар тигилердин колуну көрөткөн дагы ушунчалык өкүнөт экен. Эй аттиң, мен да ушуга окшоп бир экөөнү колума алып чыкпайт белем деп өкүнүптүр. Жанагы албай да өкүнсөк, алып да өкүнсөк, анда алып туруп өкүнбөймүн деп бир экөөнү колуна алып туруп чыккандар караса ушундай кымбат баалуу таш экен, айтыптыр. Ушундай кымбат баалуу таш экенин билгенде көбүрөөк алып чыкканда болбойт беле? Бир экөөнү эмес деп алар да өкүнгөн экен. Бул дүйнөнүн мисалы ушундай дейт туугандар. Бул дүйнөдө кылып аткан жакшылыгыбыз ушундай экен. Жакшылык кылган инсандар дагы өкүнөт экен, жакшылык кылбагандар дагы акыретке барганда өкүнөт дейт. Жакшылык кылбагандар эртең ал дүйнөгө барганда жакшылык, ихсан кылып, ушундай кечиримдүүлүк, ушундай жакшы амалдар менен барган инсандардын соогун көргөндө, эй аттиң ушулардай бир кичинекей жакшылык кылып койгонумда бүгүн ушундай бир бейишти көрүп, ушундай бир соопко ээ болот экем деп өкүнөт экен. Жакшылык кылып өткөн инсандар алар да өкүнөт дейт. Себеби алар ушундай bir кичинекей жакшылык үчүн Алла Таала 10 эселеп, 700 эселеп, эсеби жок болгон соопту бергенде, аны көргөндө алар да өкүнөт дейт. Эй аттиң, Алла Таала мага ушунчалык берип, Алла Таала мен үчүн ушундай бейишти даярдап койсо, мен Алла үчүн эмне үчүн ушундай кичинекей бир садака берип коюп олтурдум. Эмне үчүн ушундай бир кичинекей бир жакшылык кылып койдум. Көбүрөөк кылсам болмок экен деп жанагы жакшылык кылган инсандар дагы өкүнөт дейт. Көрдүңүздөр туугандар, ошон үчүн ушул дүйнөдө хал жасаул ихсан иллал ихсан дейт Алла Таала. Жакшылыктын жообу жакшылык эмеспи дейт. Сен бирөөгө жакшылык кыл, мен сага жообун берейин дейт. Пендеден күтпөгүң дейт. Мен сага берейин. Эч нерсеге муктаж болгон, мен сага ошол муктаждыгыңды мен берейин дейт. Мен сени жараттым, сага эмне нерсе керек экенин мен билемин дейт. Сен мен үчүн бирөөгө жакшылык кылып кой дейт. Жакшылыктын чеги болбош керек туугандар. Алла Таала айтат: "Тааван алал бир ва тақва." Жакшылык, таквачылык ишке баарын бирдей салым кошкула дейт. Жок бул жамаатка, бул жамаатка, бул айылдыкы, бул тиги айылдыкы деп бөлүшкөн туура эмес экен. Жакшылык ишпи? Жанагы кичинекей чабырекей Хазрат Ибрахимдин отуна бир тамчы сууну таштап, мен Алланын астында өзүмдүн вазифамды, өзүмдүн колумдан келген жумушту аткардым дейт. Ал от өчөбү өчпөйбү, аны Аллага тапшырамын дейт. Менин колумдан келген ушул бир тамчы суу дейт.